ошол улуттук кыргыздын улуттук жетиген деген аспабын азыркы кезде жаңылап бизден кийинки муундарга үйрөтүп аткан учурубуз. 2019 сентябрь айынан баштап ушул Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинде ачтык. Бул мектепке алгачкылардан болуп биздин таланттуу өжөр кыздарыбыз Турсунбекова Периште жана Турсунбекова Умай, эки бир тууган, бирөө 8 жашта, бирөө 10 жашта келишип, ушул 1 жылдын ичинде өздөрүнүн чоң жетишкендиктерин көрсөтүштү. Ар кандай конкурстарга катышышты. Ушул конкурстардын эң эле баягы жемиштүү байгелүүсү эл аралык обон конкурсунда өздөрүнүн жакшы ийгиликтерин көрсөтүшүп, Үмүт ардак грамотасына ээ болушту. Андан сырткары ушул эле бир эле мезгилде дагы балачак эл аралык балачак конкурсу болуп, бул конкурстан Турсунбекова Периште кызыбыз мынакей өзүңүздөр көргөндөй жетиген аспабы боюнча баш байгеге ээ болду. Биз үчүн бул абдан чоң жетишкендик болду. Ал эми Турсунбекова Умай кызыбыз 3-чү, ушул жетиген аспап менен 3-чү орунга ээ болушту. Андан башка дагы көптөгөн ушул сыйлыктарга ээ болуп келатышат. Абдан таланттуу кыздар. Мен 10 жаштамын. Мен номер 95 мектепте окуймун. Жана дагы Петр Федорович Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинде 1-класста жетиген классын бүтүрдүм. Мага жетигенден мукам булбулдай үнү жагып келдим. Жана комуз. Кайсы аспапты биринчи өздөштүрдүң? Аспапты эң биринчи комузду өздөштүрүп, андан кийин жетигенге өткөнбүз. Бирок менин оюмча жетигенди үйрөнүү оңойлук болду. Таланттар дегенде эми көп деле таланттарым бар. Жомоого айта мырылдайм, кээде төгүп коем. Анда азыр төгүп койсом, атым менин Периште, азыр 8 жаштамын. Өнөрүм бар өзүмдүн, толуп турат көңүлдө. Ушинтип кыргыз элине элтерерге келдим, чыгам деп. Мен өзү апам бизге 3 жаштан эле мектепке чейин эле тамга таанытып, жазганды үйрөтүп, окуганды үйрөтүп, даяр кылып алып барган. Ошондуктан биз мектепте эч кыйналган жокпуз. Оңой болду баардыгы. Көптөгөн аспаптарды үйрөнгөм келет. Мындайча айтканда көп кырлуу талант болгум келет. Мен келечекте Кыргызстандын желегин желбиретип, көп өлкөлөргө барып, конкурстарга катышам. Көптөгөн күйлөрдү үйрөнө алдым жана дастандарды. Азыр бир Нурзат Орозалиева замандашымдын, замандаш эжем десем да болот, Кашкасуу чыгармасын чечип берейин. Нурзат Орозалиева, Кашкасуу.
чет эл көлүктөрдүн жана Кыргызстандын эли аспабын дейли, кыргыз элдеринин аспабын өздөштүрүп алып кетип, чет мамлекеттерге барып, аябай атактуу болуп кетсем деген үмүттөмүн. Aydan ay ötüp pay mezgili toluptur, akpay biçe çeyirdi, tırırmalı boluptur, tağı sebin alganda 9 ayga toluptur, tolgosu 9 kum oldu, 9 kumunda kim boldu? Bade bala bakırdı. Başkaça жаңырды, желге бала түшкөндө жел силкинип басылды. Жети күнү түңөргөн, жаркырап күндө ачылды. Балбан катын бакты өлөт, баланы колго алганы, айдалсын караса, тай колунда жалы бар. Эки колун караса, уучтай түшкөн кады бар. Башкача экен бул бала, башында күйгөн шамы бар. Ey, күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир, айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошо кезде Манас жетиге жашы толуптур. Мунун колун аты чоң жинде, мунун чың Манас атын ким билди? 40 баланы 40 үйдө Манас бир күн жыйнап алыптыр. Чоң Алтайдын талага чогулту боюн салыптыр. Кара Кытай Манжудан 80 бала барыптыр. Сез көрсөтүп кыйкына 80дешип калыптыр. 80нин ичинен бош калмактын чоң улу Манастын жолун торгоду. 80 бала оңгоду, кызды талак бурутте, беткилерди корлоду. Тентип келген буруттар 80 бала качырып, 40 балага асырып, далайынын 40-нын тизеси жерге бүгүлдү. 80 бала алдында келин болуп жүгүрдү. Ey